Ассаламу алейкум достор. Мен төрағабыз, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Арысбековичке кайрылуу кылайын дедим. Мүмкүн болушунча бөлүшүп, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар, достор. Урматтуу Дастанбек Арысбекович, сизге акыры кайрылганга мажбур болдум да. Канчалаган видеолоруңузду көрүп атабыз, канчалаган выступленияларыңызды көрүп атабыз. Сизден биз абдан суранат элек. Өзүңүздүн намысыңыз болсо, жигиттик касиеттик сапатыңыз болсо, сизге канчалаган сын пикирлер айтылып атат, элди канчалаган нааразычылык болуп атат. Өзүңүз эле арыз жазып кетип калсаңыз жакшы болмок. Сиздин башка чет өлкөлөргө, коңшу мамлекеттерге Кыргызстанды, өзүңүз деле эмес, Кыргызстанды абдан уят кылып жатасыз. Сиздин выступленияларыңызды көрүп алып, кирээрге тешик таппай калып атабыз. Мындай жалпак тил менен айтканда, кирээрге тешик таппай калып атабыз да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Кичине бир жака кайрыларда, эл алдына чыгарда, дүз эфирден чыгарда кичине даярданып, качабы жаттап алып, анан так чыкпайсызбы? Анткени сиз экинчи адамсыз да мамлекетибиздечи. Сиз Кыргызстандын өзүңүздүн эле эмес, Кыргызстандын авторитетин кетирип атпайсызбы чет өлкөгөчү? Мага достор чыгып атат, Россиядан, тияктан, бияктан, Европадан жазып атышат, силердин төрагаңар кантет депчи. Кичине даярданып алып чыгыш керек да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Менден кетсе кечиресиз. Бирок чындык ошондой ачуу болот. Сизге караганда мына 3-4 класстын балдары так конкретно сүйлөйт да. Бул нерсе абдан уят да. Бул абдан уят нерсе да, мындай жоопкерчиликти сезиш керек да. Жоопкерчилик сезип эл алдына чыгып аткандан кийин вы лицо государства чыгып атканда конкретно даярданып, грамотно выступленияларды кылбайсызбы? Качанга чейин сиздин комедияларыңызды көрүп жүрө беребиз? Биз уже тажадык, уялып бүттүк. Мындай кичине намыс деген болсо өзүңүз арыз жазып кетип калбайсызбы? Ушинтип эле отура бересиңерби? Былтыйып эле ачылган камырдай болуп элечи. Уят да, булчу аябай эле уят да. Мына Казакстандан выступленияңызды көрүп атабыз. Өткөндө мына выступление кылыптырсыз, аны көрүп атабыз. Биздин мындай кашыктап чогулткан авторитетибизди мындай чөмүчтөп төгүп бүттүңүз, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Кичине намыс деген касиет болуш керек да. Жигит болгондон кийин канчалаган сын пикирлер айтылып атат, кетиш керек да. Жөн эле отура бербейчи. Бул эмне, спикерлик сиздин менчикте болгон менчик эмес атаңызбы? Бул деген мамлекеттики, бул элдики. Сиздерди эл шайлаган. Депутаттар анан сизди шайлаган. Элдин үнүн угушуңуз керек да. Ал силердин менчигиңер эмес да, менчикте отура бергидейчи. Бир жолу болду, ладно дедик, 2 жолу болду, ладно дедик, 3 жолу болду, 4 жолу болду, 5 жолу болду, 10 жолу болду. Качанга чейин отура беребиз ушинтипчи? Премьер-министрге жазган письмоңузду окудук, аны көрдүк. Бир кенеде 10 сөз болсо, анын 9-у ката болуп атат. Айла жок мен выступление кылып атам, айла жок. Чет мамлекеттен достор, бүт иностранец досторум баары тең жазып атат Facebook'тан. Урматтуу депутаттар, Жогорку Кеңештин депутаттары мындай чара көргүлө да. Өзүңөрдө мындай жоопкерчиликти алып, жоопкерчиликти сезип, мындай ишти алып бара албай аткандан кийин алмаштырбайсыңарбы башка спикергечи? Силер да отура бересиңерби, команданы күтүп коюп, эмне дейт болду экен деп элечи? Бул уят нерсе да. Менден кетсе кечиргиле, бирок мен чындыкты айтам. Мени коркутам дебечи ойлобогула.